Kulubayev, Minister of Foreign Affairs of Kyrgyzstan. Excellency, you have the floor. Good morning. Dear President Mr. Balek, dear High Commissioner Mr. Turk, Your Excellencies, ladies and gentlemen. It is a great honor for me and very symbolic to address the Human Rights Council on exactly the same day when 31 years ago Kyrgyzstan joined UN family. If you would allow me, I'd like to continue my speech in Kyrgyz language. Урматтуу айымдар жана мырзалар. Алгач Түркия менен Сирияга агыркы жер титирөөлөрдүн 10 миңдеген курмандыктарына байланыштуу Кыргыз делегациясынын атынан чын жүрөктөн жана терең көңүл айтам. Адам укуктары жаатындагы сунуштарды талкуулоо жана иштеп чыгуу үчүн уникалдуу аянчы болуп саналган Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине Кыргызстандын мүчөлүгүнүн 1-чи жылына кайрылуу мен үчүн чоң сыймык. Бүгүн бул жерде айтылгандай, быйыл биз адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алгандыгынын 75 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул 70 жылдын ашык убакытта адамзаттын өнүгүүсүнө олуттуу прогресс болду. Бул жетишкендиктер адам укуктарынын инсандык, жамааттык жана глобалдык деңгээлде таанылышы менен ажырагыс байланышта. Адам укуктарын илгерилетүү жана коргоо үчүн адам укуктары боюнча 9 негизги эл аралык келишимди жана аларга натыйжалуу мониторинг жүргүзүү механизмдерин камтыган эл аралык таанылган нормалардын жана принциптердин системасы түзүлдү. Бирок адам укуктары жамаатындагы мүмкүнчүлүктүн көбү ишке ашырыла элек. Бул теңсиздик, дискриминация, жек көрүү сөздөрү, туура эмес маалымат, туруксуздук жана чыр-чатактар менен байланышкан. Барган сайын өсүп жаткан глобалдык чакырыктардын шартында абдан актуалдуу. Бүгүнкү күндө дүйнө олуттуу сыноолордун алдында турат. Биздин көйгөйлөр бири-бири менен байланышкан жана чек араларга карабастан бардыгына тийиштүү. Эгерде биз биргелешип аракеттенсек жана адамзаттын жыргалчылыгы үчүн максаттарга жетишүүдө жалпы тилектештикти көрсөтсөк, бул көйгөйлөрдү чечүүгө болот. Адам укуктарын ишке ашыруу дүйнөлүк контекстке байланыштуу улуттук жоопкерчиликке негизделет. Ал мамлекеттер, жарандык коом жана башка кызыктар тараптар менен кеңири жана туруктуу кызматташууну, ошондой эле 2030 жылга чейинки күн тартиби менен ажырагыс байланышты талап кылат. Айымдар жана мырзалар, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун уставында жана адам укуктарынын жалпы декларациясында жазылган максаттарга жана принциптерге толугу менен берилген адам укуктарынын универсалдуулугун жана алардын тең, басмырлоосуз жана тандалбаган негизде колдонулушун кубаттайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстан адам укуктары боюнча 9 негизги универсалдуу келишимдин 8-нин катышуусу болуп саналат. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун атайын жол жоболору менен конструктивдүү кызматташуудабыз. 2020 жылы биз бардык тематикалык атайын мандат ээлерине туруктуу чакыруу жибердик. Биз универсалдуу мезгилдүү баяндаманы Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердеги адам укуктарынын абалына натыйжалуу баа берүүнүн жана мониторинг жүргүзүүнүн маанилүү механизми катары карайбыз. Кыргызстан адам укуктары боюнча кеңештин 2 жолу мүчөсү болгон жана өзүнүн мурунку тажрыйбасына таянып, бул маанилүү жана таасирдүү органынын ишине мындан ары да өзүнүн реалдуу салымын кошууга умтулат. Адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү катары Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарууга милдеттүү жана төмөнкүлөргө ниеттенет. Улуттук жана эл аралык деңгээлде адам укуктарын жана негизги эркиндиктерин
мыйзам үстөмдүгүн жана демократияны коргоо, өнүктүрүү үчүн бардык күч-аракеттерди жумшоого, адам укуктарын, негизги эркиндиктерин жалпы урматтоого жетишүү үчүн эл аралык кызматташтыкты өркүндөтүү боюнча кеңештин ролун күчөтүүгө активдүү катышууга, аялдардын жана балдардын, эмгек мигранттарынын жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарын илгерилетүүгө, эл аралык деңгээлде салым кошууга, дискриминацияга, ксенофобияга жана сабырсыздыкка каршы күрөштү илгерилетүү үчүн диалог курууга даяр. Өзүмдүн өлкөмдүн жетишкендиктерине токтолуп, Кыргызстан күчтүү демократиялык башкаруу формасын курууну, мыйзамдык үстөмдүгүн бекемдөөнү, улуттук мыйзамдарды аракеттеги эл аралык укуктук нормаларына шайкеш келтирүүнү, сот жана укук коргоо системасын реформалоону, шайлоо системасын жакшыртууну улантып жатканын баса белгилеп кетем. 2021 бери Кыргызстанда улуттук мыйзамдарды инвентаризациялоо, кылмыш жаза мыйзамдарын гумандаштыруу, үй бүлөнү жана балдарды коргоо, гендердик теңчилик, коррупцияга каршы күрөшүү, жаза системасын модернизациялоо сыяктуу артыкчылыктуу багыттар боюнча орто мөөнөттүү программалар ишке ашырылууда. Кошумчалай кетсем, учурда универсалдуу мезгилдик баяндаманын 3-чү циклын келишимдик органдардын жана кеңештин атайын процедуралардын сунуштарына негизделген 2022-2024 жылдарга адам укуктары боюнча жаңы улуттук иш-аракеттер планы ишке ашырылууда. Кыргызстан жарандык коомдун мындан ары өнүктүрүү үчүн бардык зарыл шарттар түзүлгөн. 6000ден ашык активдүү көз карандысыз бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар, акыйкатчы, кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор жана көптөгөн эл аралык агенттиктер бар. Ошону менен бирге адам укуктары боюнча жогорку комиссардын Борбордук Азиядагы регионалдык кеңсеси Кыргызстанда жайгашкан. Айымдар жана мырзалар, адам укуктары 2030 жылга чейин күн тартибинин негизги тиреги болуп саналат. Туруктуу өнүгүүнүн 17-чи максаты экономикалык, жарандык, маданий, саясий, социалдык укуктарга жана өнүгүү укугуна негизделген. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш өзүнүн жакында сүйлөгөн сөзүндө баса белгилегендей, өнүгүп өсүү укугу таза жана сергек туруктуу айлана чөйрөгө болгон укук менен катар жүрөт. Бул укукту толук ишке ашыруу үчүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөр өздөрүнүн улуттук күч-аракеттерин адекваттуу каржылоого муктаж. COVID-19 пандемиясынын глобалдык экономикага тийген оор таасиринен кийин жана дүйнөдөгү геосаясий чыңалуу шартында өнүгүп келе жаткан дүйнөдөгү өлкөлөрдүн тышкы карызы эң курч маселелердин бирине айланды. Биз башкы катчынын өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн тышкы карыздарын көбөйүп, аларды тышкы карыз алуу аркылуу өнүгүү жетишүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып, ошону менен адам укуктарынын ар тараптуу өнүгүшүнө тоскоол болуп жатат деген пикирине кошулабыз. Биз анын теңсиздикти жана адилетсиздикти жоюу жана туруктуу өнүгүү максаттарында өз убагында жетишүү үчүн дүйнөлүк каржы архитектурасын радикалдуу трансформациялоо чакырыгына толук колдойбуз. Муну эске алуу менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров эл аралык өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдү, өлкөнүн тышкы карызын айлана чөйрөнү коргоо долбоорлоруна, атап айтканда климаттын өзгөрүшү жана жашыл экономика жаатындагы демилгелерди ишке ашырууга алмаштыруу боюнча күч-аракеттерди күчөтүүгө чакырды. Бул контекстте Кыргызстан донор өлкөлөрдөн, эл аралык финансылык институттардан жана уюмдардан бул принципти мүмкүн болушунча өздөрүнүн программаларына жана долбоорлоруна интеграциялоону, ошону менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө адам укуктарынын андан ары өнүгүшүнө дем берүүнү суранат. Айымдар жана мырзалар, сөзүмдүн аягында Кыргызстан адам укуктарын урматтаган жана коргогон өлкө катары өзүнүн ишенимин мындан ары чыңдоого толук чечкиндүү экендигин баса белгилегим келет. Ички мамлекеттик саясаты түп тамырынан бери адам укуктарын коргоо менен байланышкан.
жана Адам укуктары кеңештин мүчөсү катары тажрыйбасы бар Кыргызстан баардык катмар үчүн кадыр барктын, эркиндиктин жана адилеттиктин атынан чечимдерди кабыл алуу процессинде натыйжалуу катышууга жана Адам укуктар кеңешинде конструктивдүү диалогту салым кошууга ниеттенүүдө. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Thank you, Excellency.